Салам достор, бүгүн да ушул ежевика тууралуу видео тартып коеюн деп чечтим. Негизи буга чейин деле көптөгөн видеолор тарткам. Жаңы кантип отургузганымдан баштап азыркы деңгээлине чейин тартып келатам да. Мындан кийин да тарта берем. Баягы мөмөнү терип атканда, мөмөнү саткан боюнча канча чыкты, күнүнө бир күндө канча тердик, полный видеолор болот. Анан азыр ушул түшүндүрүп кетейин дедим да. Муну байкасаңар, мына бир шак да. Лахнес сортунун бир шагы. Эми бул жерден мына жакшы көрүнүш үчүн мына шактагы мындан бир мындай капталга чыгып атат. Дагы кичинекей шакчасы. Ушудан байкадыңар да, ушунча байлап атат да. Анын астында эле дагы бир шакча чыгып атат, андан дагы байлап атат. Андан ылдыйраак келсек, дагы бул көрдүңөрбү? Түбүнөн баштап до конца үстүнө чейин ушундай байлайт экен да. Буга чейин да биз жана немелерин сатканбыз да, көчөттөрүнчү. Убагында өзүм деле сатып алгам. Анан көргөзмөсүндө жанагы китебинде деп айтабыз го. 20 килограммга чейин берет дейт да, бир түп. Ушул ежевикачы элитный сортторго кирет дейт. Анан ошону биз баягы реклама кылып чыгарып сатканда кээ бир адамдар комментарийге жазган: бул болбойт, башка сорттор тиккиле депчи. Ал киши негизи бул сортту көзү менен көргөнбү, даамын татып көргөнбү, негизи дыйканчылыкка тиешеси барбы билбейбиз. Бирок кээде ошентип сүйлөп койгон адамдар бар да. Бул эми наглядный пример да, мен деле убагында изденип жүрүп анан ушуну эккем. Кечээ дагы бир журналист байкебиз келип жакшы репортаж тартып кетти менин катышуум менен. Анан ошол киши айтып атпайбы, буга чейин да бир эксперимент жүргүзгөнбүз, ага чейин бир дыйкандын полясында тартып дейт. Анан 5-6 ушу ежевиканын сортторуну койгон дейт да. Астына кагаз жазып койгон, немесин биз билбейбиз дейт. Кайсыл сорт кандай аталат экенинчи. Анан дегустация кылып көргөнбүз дейт да. Дегустация кылганда баардыгы жапа-турмак бир сортту макташат да. Мөмөсү чоң, даамы аябай таттуу. Анан баардыгы ошону айткандан кийин кагазды ачып караса, ушу лахнес сорту экен да. Аябай таттуу. Ишенип койгула. Ал дагы айтып атат, ошол дыйкан мага пакетке салып берди дейт. Үйдөгүлөргө баягы даам таттырып, берип кой, жеп коюшсун деп бергенинен үйгө алып барсам, жакындарым жеп көрүп, мындан кийин менин эң сүйүктүү мөмөм ушул ежевика болуп калды. Ушунчалык дагы даамдуу ежевика болобу деп айтышкан дейт да. Ушул лахнес сорту даам жагынан дагы и калибр боюнча дагы эң номер 1. Бунун бир минус деп айтсак болобу, адамдар баягы кыйынчылыктан коркот го. Кышкысын үстүн жабыш керек. Вот ошол нерседен качышат да. Бирок анын плюсу дагы бар да. Себеби жанагы Black Jam деген сорту да бар экен, аны эккенден кийин малинага окшотуп туруп кыркып салат экенсиң да, түбү мененчи.